Бүгүнкү чыгарылышта ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачты. Анжелика Рахмат Бекболиев, Кайрат Прембердиев элден эмнеге кечирим сурады. Дайыр Исмадияров, мага окшоп жыт сезбей үйдө дарыланган тааныштарым көп экен. Бактыгүл Бадыева, кыргыз элине 2 жасалма дем алдыруучу аппарат белек кылам. Ырчы Асель Кадырбекова көзүн ачып тамак иче баштады. Бул тууралуу травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков билдирди. Кудайга шүгүр, медицина тили менен айтканда сопур абалына келди. Бул комадан чыкты дегенди билдирбейт. Кыргызча түшүндүрсөм, толук өзүнө келе элек. Бирок тамак ичип, көзүн ачып, тилиң, мурдуң кана десек көрсөтө баштады. Биз анын сакайып кетишине болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Элдин дубасы, дарыгерлердин аракети менен өзүнө келе баштады. Бутуна туруп кетүүсүн биз дагы каалайбыз, дейт академик Сабырбек Жумабеков. Эске салсак, ырчы Асель Кадырбекова дээрлик 1 жумага жакын убакыттан бери комада жатат. Ал жол кырсыгынан жабыркап ооруканага түшкөн. Ырчы Анжелика өзүнүн Instagram баракчасынын сторис бөлүмүнө мурдагы жолдошунун жиберген жеке катын жарыялады. Анда сенин колуңдан келет. Сөз жок, азаматсың. Сени азыр миңдеген эмес, миллиондогон адамдар колдоп, сага ыраазы болуп, сенин демилгеңди колдошот. Өзүң ооруп, кыйналып жатсаң дагы, элим деп, Кыргызстаным деп, жүрөгүң ооруп жатат. Ооругандарды көрүп алып, эң туура кайрылуу жасап жатасың деген билдирүүнү көрүүгө болот. Анжелика аталган катка Рахмат Бекболиев деп жооп узаткан. Ырчы Кайрат Прембердиев өзүнүн жеке Instagram баракчасына пост жүктөгөн. Анда мындай дейт: мен дагы буга чейин шайлоонун алдында концерттерге ырдап жүргөнүм үчүн уялам жана кечирим сурайм кыргыз элинен, деп жазган. Ырчы Дайыр Исмадияров жыт сезбей абдан катуу ооруп, эми гана жакшы болгонун айтат. Сурамжылоо жүргүзгүм келип жатат. Сизде жыт дам сезбей калган учур болдубу? Акыркы 2 ай аралыгында. Азыр грипп менен ооругандардын саны аябай көбөйүп кетти. Кышында да мындай болгонун көрбөгөм. Өзүм ооруп араң айыктым. Кадимки грипп менен оорудум дейин десем, жыт дам сезбей калдым. COVID-19 дейин десем, өпкө нормада, дем алуум жакшы, жөтөл жок. Мага окшоп жыт сезбей үйдө дарыланган тааныштарым да көп экен. Кантип айыктың дегендерге толтура дары ичтим, жардам бербеди. Болгону эртеден кечке ысык чайга малина аралаштырып ичип жаттым. Болду, оорубаңыздар, деп жазган. Ырчы Сайкал Садыбакасова дагы бир кесиптин ээси болуп жатканын Instagram баракчасына жазып чыкты. Анда быйыл Бүнсара Бешеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство жана маданият университетинин ТВ режиссеру бөлүмүн ийгиликтүү аяктаганын билдирген. Ошондой эле сүйүнчүсүн биринчи кесибим юрист болсо, экинчи кесибим режиссер, экинчи диплом болсо да алгачкыдай толкундандым, деп окурмандары менен бөлүштү. Ал эми биздин жаамат ырчы Сайкал Садыбакасованы чын жүрөктөн куттуктайт. Ырчы Бактыгүл Бадыева шоу-бизнес өкүлдөрүнүн демилгесин колдой, өзүнүн атынан 2 жасалма дем алдыруучу аппарат алып берерин айтат. Бир адамдан бир адамга бир өмүр демекчи, азыркы абалдан чыгууга жардамчы болуу үчүн өзүмдүн инсандык парзымды аткаруу менен бирге аз да болсо кыргыз элиме 2 кислородный аппарат өзүмдүн атыман белек кылууну туура көрдүм. Менен бирге өз элибиздин өмүрүн сактоого салымын кошо турган патриот ага инилеримди, эже сиңдилеримди катарыма кошулууга чакырам. Ооругандар сакайып кетиңиздер. Кудайым барыңыздарды колдосун.